Биз бул мыйзамды колдоп беришибиз керек. Медере кубанычыбыз ар дайым бул маселени көтөрүп бага чейин көп жолу көтөрүп, эми мыйзам менен ошо керектүү биздин ошол жаштар келечекте муундарды коргоо боюнча, алардын ден соолугун сактоо боюнча көп жолу маселе көтөрүп, азыр мыйзамды бышыктап алып келипсиз. Мен мына аткаруучу бийликтин өкүлдөрүнө суроом бар эле. Ушуга чейин статистика боюнча кандай иштерде ушу жаш балдардын кылмыш иштери же ушундай психотроптук колдонуу боюнча катталганбы? Катталса кандай түрлөрү боюнча? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Статистика боюнча токтолуп кетсек, 2024 жылдын 10 айында республикада баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүү линиясы боюнча 1083 кылмыш аныкталган. Бул 72 фактыга аз 2023 жылга салыштырмалуу. Эгер ачылган кылмыштардын негизги бөлүгүнө баңги каражаттарын тартуу жана сатуу түзөт. Ошондой эле эгер өткөн жылда көрсөткүчө салыштырмалуу баңги заттарды контрабандалоо боюнча аныкталган кылмыштардын саны дагы 3 фактыга көбөйгөн былтыркы жылга салыштырмалуу. Жана өзүм кыскача айтып кеттим, отчеттук мезгилде 14 тонна 743 килограмм 244 грамм баңги зат алынган. Сиздер практикада көбүрөөк, практика жүзүндө силерге иштер көп келип атат да, бизге элде кайрылат. Менин коллегам дагы элдердин кайрылуусунун артынан ушу мыйзам жазып атат. Өзүңүздөр кандай сунуш киргиздиңиздер? Өзүңүздөр кандай сунуш киргиздиңиздер ушу мыйзамга? Себеби биз мыйзамды бышыктап, жакшы талкуулап кабыл алып бериш керек да. Сиздерден кандай сунуш түштү? Мен ушул жерден жооп берип койсом болобу? Эмил Токтокунович, сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдирем колдооңузга. Мына ушул башкы прокуратура, СБН, МВД, ГКНБ, Минздрав бардыгыбыз менен биргеликте сунуштарды абдан эле жакшы беришти. Жанагы приведение в единую терминологию, прекурсоры, аналоги деген сильнодействующийлердин списоктарын. То есть до этого аябай эле жакшы иш болду, дурус эле сунуш беришти. Бул маалымат иретинде да, эгер өздөрүнөн угабыз десеңиз, өздөрүнөн эле угуп коюңуз. Жетиштүү, рахмат. Бул мыйзамды мен колдойм. Бул күчүнө киргенде канча күндө күчүнө кирет? Президент кол койгондон кийин. Медер Кубанычевич. 3 окуудан кабыл алгандан кийин, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич кол койгондон кийин, расмий жарыялангандан кийин 14 күндөн күчүнө кирет. Бизде жана ЕАЭСтин мыйзамдарына шайкаш келиш керек. Себеби психотроптук билесиздер, аналогий дарылардагы эл аралык тизмеде бирдей болот да. Ошол жагын карадыңыздарбы? По линии Минздрава Кабмин менен весь этот вопрос был отработан, да, эске алынды, каралды. Ошол жагын карап койсоңуздар, кийин мыйзам ыкчам иштеп кеткенге. Рахмат.